Assalamu алейкум. Биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Бул роликти аягына чейин көрсөңүз, заманбап бак тигүүнүн сырлары жөнүндө канча түшүм берет, адаттагы бактан айырмасы кандай өзгөчөлүктөрү бар, мына ушул жөнүндө толук биле аласыз. 2020-жылдын жазында карантиндин шылтоосу менен иш токтоп калды. Көптөн көп ойлоп жүргөн максаттардын бири интенсивдүү багбанчылык боюнча кичине жерге огородубузга бак тигүүнү туура көрдүк. Тактап айтканда 6 соток жерге 200ге жакын жарым жапыс дейбизби же полукарлик дейбизби, ушундай көчөттөрдү отургуздук. Алманын түрлөрү, алмуруттардын түрлөрү, шабдолу, жүзүмдөрдүн түрлөрүн отургуздук. Бардыгы Европадан келген көчөттөр болчу. Эми көңүл коюп угуп туруңуз. Стандарт боюнча көчөттөрдү отургузуунун тартиби полукарликтики. 1,20 см көчөттөрдүн аралыгы болсо 2 метр жөөк аралыктан өйдө башталат. Же болбосо 1,5 га 2, 1,5 га 3, 2ге 3, же болбосо эгерде чоңураак гектарлаган жерлерге эге турган болсоңуз, анда 2 метрге 4 метр, же болбосо 2 метрге 5 метр кылып отургузасыз. Анткени арасынан техника жүрүш керек, трактор жүрүш керек. Ошого байланыштуу жөөк аралыктарын көбүрөөк таштоо менен бирге жиш отургузасыз. 1 гектардын ичине 1700 көчөт батат экен. А биздин 6 сотка где-то бир 200ге жакын 175-180 көчөт батты. Аралыгын жакын кылып эктик. Биринчи эле менин байкоомдогу нерсе бул адаттагы местный көчөттөрдөн айырмасы. Өнүмдүүлүгү аябай жакшы экен. Бири да калбастан бардыгы өндү. Биринчи эле жылы өсүшү боюнча эң жакшы, тегиз бардыгы өсүп берди. 2020-жылы, былтыркы жылы, 2021-жылы жазда алмалар дагы, алмурут дагы, шабдолу дагы, жүзүмдөр бардыгы жиш гүл алып өмө байлады. Анын биринчи эле биздин катачылык ошол гүлдөгөнүнө сүйүнүп, гүлдөрүн баарын калтырып койдук эле. Көчөттөр бир аз кыйнала түштү, бирок анткени менен мөмөнү түшүмдү экинчи эле жылы, отургузган жылдын экинчи жылы ушундай мөмөлөрдү жакшы байлап, мол түшүм алып берди. Бул чынында аягында сүйүнүчтүү нерсе, бирок биринчи, экинчи жылы көчөттү өсүшүнө, форма алышына көбүрөөк көңүл бөлүш керек экен. Каралышы боюнча ошол биринчи, экинчи жылы бакты көп бутай бергенде эле болбойт экен. Ошо формага келтирүү, жайкы обрезкаларды кылып туруу, жашыл обрезка деп коет экен. Курт кумурскаларга каршы дарыларды чачып туруу, мерчеми менен, дозасы менен, анан 4-5 күндө сугарып туруу. Бул кадимки эле көчөттөрдү кароого колдонулган методдор менен каралат экен. Эми эски көчөттөрдөн айырмасы кандай? Булар аз, кичинекей гана жерге көп сандагы көчөттөрдү отургузуу мүмкүнчүлүгү, мол түшүм алып, экинчи эле жылдан баштап ооз тийгизип, экинчи эле жылдан баштап уже түшүмгө кириши, тез түшүмгө кириши, бул өзгөчө айырмачылыгы. Эми эски көчөттөрдү болсо, ооз тийиш үчүн кээде 5-6 жыл күткөнгө туура келет. Андан кийин дагы ал дардайып өскөн, кийин арасына жел өтпөгөн, чөп өспөгөн, бир кичинекей жерге эч канча көчөт батпаган, бир 5-6 көчөт батат, ашып барса, аны дагы териш кыйын болот, үстүнө чыгыш, дарылаш, буташ дейгочу четим эле бир азаптар менен коштолгон бак өстүрүү болот. Ал эми бул интенсивдүү багбанчылык деген бул жаңы методикалар менен бак өстүрүү методдору. Европа бул методдорду канча жыл мурун эле колдонуп келген. Кыргызстанга келгенде бир 2015-жылдан баштап менимче келди окшойт. Ушул талас чергесинде азыр жакшы өстүрүп, жакшы келатышат. Түшүмдүүлүгү боюнча бул көрүп турасыздар. Бул экинчи эле жылы ар бир көчөт, биздин ар бир көчөт 5 килограммдан тегерегинде
алма берди. 2 килограмм, 3 килограмм, 5 килограммга чейин алма берди. Ал эми 5-6 жылга барганда бул көчөттөр 50 килограммдан 100 килограммга чейин түшүм берет дешет. Анча мынча эккендерди өз көзүбүз менен көрүп жүрөбүз. Мөмөсүнүн өзгөчөлүгү бул сочный деп коебузбу, суулуу, абдан даамдуу, анан сактоого аябай туруктуу болот экен. Бардыгы бир өлчөмдөгү түшүмдү алыш бул международный эл аралык стандарттарга туура келген талаптардын бири. Бир өлчөмдөгү түшүмдөрдү алыш орто, средний, кичинекей сыяктуу дегендей ушул сорттолуп туруп анан кийин бир размерде экспорттолот да. Эсептеп көрөбүз, 1 гектар жерге 1700 түп бата турган болсо, биринчи, экинчи жылы бактардын арасына, эгерде чоң жерге эксеңиз, арасына дарбыз эксеңиз болот, эгер ылайыктуу жер болсо. Дарбыздын түшүмдүүлүгү 1 гектарга орточо 50 тоннаны берет дешет да. Бул дарбыз эккендерди да көрдүк арасына биринчи, экинчи жылы эле дарбыздан алган түшүмү менен ушул расходду жапкан байкелерди көрдүк да. Эми 1700 түптү 3-чү жылдан баштап эгер түшүмүн эсептей турган болсоңуз, 10 килограммдан эсептегенде деле 17 тонна түшүм алат экенсиз 3-чү жылы. 17 тонна эмес, 15 тонна деп коюңуз. Ошол терген учурда полиядан 40 сомдон алып кетип атышты. Эгерде бир аз сактап туруп сата турган болсоңуз, 70 сом, 80 сом, 100 сомго чейин сатылат экен. Орточо эсеп менен 600 миңден 1 миллионго чейин 1 гектардан пайда берет. Мындан сырткары арасында баягы бакты тез сугарганга байланыштуу арасында чөптөр тез өсүп турат экен. Мына ошо чөптөрдү оруп турсаңыз деле бир канча чөп болот экен. Же болбосо бир 2 саан бир сүттү жакшы берген 2 уйду байлап койсоңуз деле, мына ушул 2 уйду кенен тойгозуп сүтүн алып сатып турсаңыз деле, бул күнүнө 40-50 литрден сүттү эсептеп, аны да деле бактын кирешесине кошсоңуз болот. Мына ушундай туугандар, менин жекече тажрыйбамдан бөлүшкөн ролик болду бул. Алла Таала жер бетине алтынга толтуруп койгон экен да. Мына ушул алтындарды тергенге гана биздин кыргыздар азыркы деңгээлде бир аз жалкоолук кылып атыптырбыз. Чын-чынына келгенде бул методдорду Европа давно колдонуп, азыр уже башка методдорду менен уже бак өстүрүүгө киришкен алар. Видео роликти аягына чейин көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Лайк басып, комментарий калтырып коюңуздар. Кудайым буйрса, бул бакты мындан ары кантип буташты, кандай кылып дарылашты, дагы жаңы видеолор менен чыгарып турабыз. Эгерде кимге кызык болсо, биздин каналдан дайыма көрүп күтүп турсаңыздар болот. Ассаламу алейкум, рахмат.